Assalamu алейкум, урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы, амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Чек арага чеп болгон баатыр элим, менин Баткеним. Биз азыркы бүгүнкү чыгарылышта Баткен шаарындагы Исхак Разаков көчөсүндө жайгашкан тест татымга минуткаларды текшерүүнү улантабыз. Кандай пиширип жатат, санитардык абалы кандай? Бул текшерүүнүн максаты азыр жаш балдарыбыздын арасында оору деген өтө күч алды. Ошол оорулардын алдын алуу максатында кыргыз элим узак жашасын ураандын негизинде анда текшерүүнү сиздер менен бирге көрбөбөлсөк. Азыр кыргызым узак жашасын урааны менен бардык эле ашканаларды текшерип жүрөбүз. Мен атым Жолболдуева Батмакан, Токтобайына. Маска таап аласызбы? Ташкенттеримиздин майы канча күндө бир алмаса, азыр сүзүп тазалап чырганым жок азыр мынаны картошка курам деп чийди. Ташкенттеримиздин үстү ачып, самсаларын ачып, жаксам адамдар кезегини жаап койсун деп атат. Жок, жаап коюң. Бизди текшеришин болду, мынаңыз кетеги бүгүн эмес. Мыналардын үстү жаап, мына колбасаларыңыздын үстү жаап туруш керек, ачык караң. Жок, кайсы жерден көрөсүз? Качан кесилген, качанга чейин жараптуу, канча саат? Бул жерде жазылыш керек, хотя бы этикеткасы болуш керек да, маркировкасы болуш керек. Мына сансаңыз деле ошондой. Үстү ачык, үстү ачык. Муну качан пиширган, жаап коюм, мына декалер турат, жаап коюм. Жаап коюм. Ооба, жаап коесуң. Мына соус кандай даярдалган? Азыр мөөнөтү өткөн кетчуптар көп сатылып атат. Мынан дагы бетин жабабыз. Мынан билинчиктердин бетин жабабыз. Сразу Меткинсаңыз барбы? Мына картошкаларды азыр куурадым мен, саат убакыт келип куурам да. Өзү турбаш керек да, жерде турат. Бул жерге маркировка коюш керек, бетин жабабыз. Айжы. Майыңызды канча күндө алмаштырат? Мен күндө десем күндө. Калганы мана тасап куюп коем. Аяктарыңыздын майын сүйүп караң, эже. Мына чаңып караң, эже. Ол майга үстүгө эшкен келип, мени эч убакыт көрүнө. Окшоп келди, эже. Мана, акчаң кетпей. Кетет. Мана, шагына майга түшөт. Мен алып эле чыгам. Азыр элге пиширип караңыз, буга түшөт да. Түшпөйт аяка. Неге түшпөйт? Мына. Таза эме кылмайчы. Мына тыкканыңыздын үстүнө караң. Кеткен, аяғыңыздын кимиңин караң. Бул жерде иштеп атпы? Жакшы. Мила кошуп атпы? Мила, Флор. Ана меникине фирманы кырат. Бул эмне? Мила? Нарыгы да Мила. Бир эле суга чайкап коесузбу? Чала чайкагандан азыр эме болуп атат, эже. Мен кайнап суга чайкап атат, эже, туура түшүнүң. Сиздер дагы мага жардам берип, кичине санитардык абалды бирдей аткарсак, элибиз үчүн дагы жакшы, сиз үчүн дагы жакшы. Эже, мен сизди иштебең деп айта албаймын. Таза тыккан элди таза тамак бериң болду. Санитардык абалыңыз таза, жооп таза болсун, менин башка сөзүм жок сизге, же. Азыр президентибиз кайра жеке ишкерлерди колдоп эме кылып атпайбы, колдоо көрсөтүп атат. Колдоо көрсөткөндөн кийин ошого жараша таза элге таза тамак берейли. Сыранычы. Эмеңиз кайка төгөсүз? Мен бул жерде мусор тазалап жүргөнү көрдүңүз,
Ошондо алып чыгып жерге төккөнүңүздү көрдүм. Ошол күнү мен караң, бул жер куруп турбайт. Эмнеге бул жерге төгөт? Бул жерде жаш балдарыбыз ойнойт. Жаш балдарыбыздын ден соолугу үчүн мен өз күчүм менен чыктым да, өзүм ураанымды коюп, кыргыз эли узак жашасын деп. Ушундай жерлерден эртең жазда сасыйт, же өзүбүз эмне жерде көмөктөшүп тазалашпасак, хотя бы ушул жерден тазалык кырмайбы же? Рахмет. Мынакей урматтуу элим, урматтуу жерим, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Тест атымдар кандай прашки даярдап жатканын көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Өткөндө дагы мен эскертүү бергем, бул эжеге 2-3 жолу идиш жууган эмесини, суусуну ушул жерге төгүткөн. Өткөндө дагы өз көзүмөн көрүп калып айтканмын. До сих пор тамактын эмелери калдыктар жатат. Бул жерге дагы төгөткөн. Бул жерлерге дагы төгүп, бул жерди шаар тазалыгы кызматкерлери тазалайт эртең менен. Ошондо дагы айтканбыз, эжеке бул жерге төкпөңүз деп. До сих пор төгөт, эртең менен келип тазалык кызматкерлери тазалайт. Ушуну кандай кылсак, көңүл буруп, өзүбүз үчүн таза кармасак, эртең жазда жыттанат бул. Рахмат. Биздин чыгарылыштан алыстабай, YouTube каналыбызга подписка болуп, комментарий жазып, сунуш калтырыңыздар. Рахмат. Мынакей биз азыр экинчи тест атымга келдик. Баткен шаарынын Тургунбай Садыков көчөсүндө жайгашкан тест атымга келдик. Анда сиздер менен бирге мен түшпөйм камераға. Жок, Каралы неме кылайын коюңуздар. Жок, биз кирип эле көрөбүз, эже качан эже? Бул жака эле келсеңиз? Жок, мен немелер тартпам. Макул, эже, мен просто өзүмдүн максатымды айтам. Элибиздин ден соолугун алдын алуу максатында оорулар көбөйүп атат, эже, өзүңүз көрүп атасыз. Кадам сайын кайыр сураган бруцеллез оору, туберкулез оорулар көп болуп атат. Сироз печендер көп болуп атат. Дрожь канча кошосуз? Канча килограмм унга канча кошосуз? Мүмкүн көп кошосуз, мүмкүн эме болот. Эже, мына эмеңиздин кирин караң. Кичине мыяктарыңыздан жууп тазалап бар. 45 грамм. Бул картошка прашки сосискалардын камыры экен, а? Эменчи дрожь канча грамм кошосуз, канча килограммга же? Мен аман элге тартпайм. 5 саат чыгып. Ой, азыр чыгардым, азыр жасалат. Жок, бети жаап туруш керек деже. Алар меке салат эле. Бардыгы. Бет ачып туруш керек. Мен Жасалат. жеп атат деже. Мына чанаңыздын кирин караң, мына эме казаныңызды. Бу жерде кыздар бар эле. Кыздар жакында эртең эмеге чыгат, каникулда. Бул картошканы качан кыйрадыңыздар? Картошканы кеч турат, заготовканы кеч кылам. Буга этикетке коюп, бетине жаап коюшуңуз керек деже. Мына пияз менен бирге турат. Бетин жаап коюшуңуз керек дегенде. Мына эрлерин жууп. Фаршыңыз готовый аласызбы? Каяктан аласыз? Бизге хозяин алып келет, мен ичмейм. Касаптарданбы? Касаптан алып келет. Мына пияз чыгарган эбеңизди карасаңыз эже, кийинип. Мына кара. Ушундай элим тамак жеп атат эже. Кичине жууп, тазалап, эме кылып коюңа. Сураңыз эже. Мен бу жерде жалгыз өзүм иштегендигим үчүн жетишпейт. Жок, жетишпесеңиз дагы 15 мүнөт убактыңызды бөлүп, жууп, тазалап кетсеңиз. Санкнижкаңыз барбы? Санкнижкамды өткөндө немеге тапшырганбыз келе элек, ал жаңы жыл болуп калды. Кимге тапшырдыңыз? Мына немеге да Каяка? сроогу бүткөн эле ошону неме кылып келейик. Качан тапшырдыңыз? Кайсыдан өттүңүз? Килограмма өттүңүзбү? Бар жоктон. Жакында Өткөн болсоңуз неге бербейт анан? Өзүңүздө жүрүш керек. Кирди караң эже, май. Жууп коюң, эже. Элибиздин тазалыгы үчүн
Birge көмөктөшүңүз мага. Поликлиника кете турган жолдо бүт картошка пюренин эмелери турат. Сиздер ошол жака төгөткө салып чыгып көрсөтөм. Ана ошол арыктын ичинен да көрсөтөм. Пюре төгүлүп жатканын мен кече көргөм. Кайсы жерден төгүлүп жатат десем, ушул жердеги пирожки пиширгандар төгөт деди. Жердеги адамдар эле айтты. Мен ана азыр мен видеого сизге далил катарында ошо арыктын ичиндеги төгүлгөн пюрелерди да көрсөтөмүн. Тазалыгыбыздын, шаарыбыздын тазалыгы үчүн дагы өзүбүз аракет кылайлы. Мен düşündüm ama çok yan kazayın alıp gidip maşinası var. Жууп канчанча ошол жака кылабыз, жууп турасыз болду. Канча мал турасыз, 2 мал, 3 мал турасыз. Менен жоқ hiç кеткенде. Манеге антисептик коюп койгон. Мына кириңизди караң эже. Мына кирди караң, жерди жууп тазалап. Мына уулуңуз жерде турат. Эртең адамдар түшүп турат. Колтурапкаңыз бул жерде турат. Ажели койсоңуз. Айже? Майра, рахмат. Ишим келет. Мынакей азыр биз экинчи тест атымга кирип чыктык. Тест атымдын канализациясы жок, мусор төгө турган жери жок. Мен кече ушул жерде өтүп баратканда картошканын пюрелери ушул жерде жатканын көргөн болчумун. Азыр айттым кайсы жерге төгөсүз десем, өзүнүн идишин көрсөттү. Бирок бул жерге төгүлгөнү анык. Пюрелер аралаш тамак аштар жатат. Султанмурат Миңбаш көчөсүндө областной поликлиникага кете турган жолдун лотоктун ичинде ушинтип жатат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Бул 3-чү тест атым, бул үй шартында даярдалган пирожкилер Султанмурат Миңбаш көчөсүндөгү. Атыңыз ким экен? Мариям. Мариям эжекенин үйүндө даярдалган. Көчөнүн сыртына мантыны жасап алып чыгат. Мисалы, самсанын камырына канча дрожж кошосуз, канча килограммга. Азыр дрожжду билесиз, көп ору дрожждон болуп атат. Адамды унутчалып калат. Дрожж канча кошосуз? Канча килограмм, канча грамм дрожж кошосуз? 4 или 5 килограмм унга, табакка есептеп салган. И дрожжи 1 кашык. Вот такой кашык, 1 кашык. Чайный ложка да, же чоң эмедеби? Столовая ложка, вот столовая ложка. Бул духовкаңыз, да? Кичине жууп тазалап койсоңуз, эжеке, Да тазаланат после каждого печенья. Жок, мынаңыз азыр мына карап. Мына кырса эле чыгып атат. Гар, да, гар. Ошону тазалап гореть это. Это ничего страшного, потому что здесь все горит. Столько градусов. Хотя бы бир Нет, каждый раз жууп атабыз. Эжеке суранычы. Ага. Нелерни сураныч. Вот дрожжи сохраняется здесь. Вот тут. Бул дрожждун мөөнөтү кайсыл жерге качанга чейин жарактуу, каяктан билесиз? Неменин пачкасынан алып көрөм да. Пачкасыны кана? Пачкасын выкинули, а сюда насыпали. Здесь лучше сохраняется. Мөөнөт өткөн товарларды таптык. Мүмкүн бул мөөнөт өткөн дрожждур. Мен аны айта албайм. Мөөнөтүнү мен карап туруп алам да. Карап туруп алып, анан мына ушуга сохранять этем, потому что здесь лучше сохраняется, чем пачка. Пачка ачылгандан кийин уже воздух кирет туда-сюда, неправильно болот. Анан мына оборот сүт кошом. Ошол сүтчүлөрдөн алганда таза пышырылдыбы, пышырылбадыбы билесизби? Onu өзүм пышырам. Таза пышырып, анан кийин кошоңуз. Onu камырга кошом. Слез көп болуп атат да. Эхинофок оорулары. Onu кайнатып, пышырып, таяр кылып, анан камырга кошобуз. Ошол 5 кило унга 2 литр сүт кошобуз. Медкинишкаңыз барбы? Медкинишкам жок, түгөгөн. Энди обходить этем куда калат. Сиз бул жерде көп жылдан бери иштейсиз, мен билем. Манты сатып, эметип алып жүрасыз. Манты сатпайм, только пирожки и самсы. Кечиресиң да. Эл что требует, шону неме кылып атам. Ошон үчүн сиз өзүңүз дагы, өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн дагы медицина турдан өтүп койсоңуз жакшы. Анда бүгүн эртеңден иш күн болот. Сөзсүз өтүп койгонсуз. Рахмат. Да, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр кабыл алдыңыздар. Баткен шаарынын Султанмурат Миңбаш көчөсүндө жайгашкан
үй шартында жасалган санса мантылар менен көрүп чыктык. Бул эжекенин эбеси жок экен, санкнижкасы. Көп жылдан бери жок окшойт, билбейм. Эртең даярдап алып келем деди, анда эртең да бир келип көрөбүз. Биз мынакей азыр 4-чү тест тартууга келдик. Борбордук Центральный көчөнүн жанында башкалар кандай жасалып жатат? Бети ачык, биринчиден. Өтө кир. Жолдун боюнда канча машина өтөт атат? Бул жерге түшөт. Анда эмесе нарга ичинде кандай жол менен пиширип жатат? Нелерин жакшыраак тартсам ичинде. Эже саламатсызбы? Мынакей биз мындан 2 күн мурда эскертүү берип кеткенмин. Эскертүү берип кеткенмин, эже бети ачык турат, жабыңыз деп а. Турат эже. Мына бери мыналарды жууп, көчөдө прошкиңиз ачык турат эже. Мына жолдо канча трассада машина өтөт, тынымсыз күнү-түн өтөт. Бети жабык туруш керек жана эже. Өткөндө эскертүү бергенсиз. Дагы деле кылмапсыздар. Бүгүн эми көрүп калдым. Адеттеги Малика сатыңызчы? Мындай бар эже? Кандай көрсөтүңөр, чаң кирип текшеребиз. Мен атым Жолболдуева Батма. Мага мыйзам жол берет. Себеби мен элим кандай тамактанып атат, элиме көрсөтүшүм керек. Мен бул эжени же башканы жамандаш эмес. Кийинки эмеде сөзсүз тазалап эме кылса чыгарып беребиз. Мына ушундай таза жасалып атат деп кыргызым узак жашасын аттуу уран менен чыктым. Дей соолугун ойлоп, оорулар көбөйдү. Канча дрож кылсак? Дрож? Прошки эмелерге. Канча килограммга канча? Бир кашык кошобуз. Бул ашты даяр аласызбы? Даяр алабыз. Каяктан келет бул? Магазинден алабыз. Бул мүмкүн башка эми тоба кылдым го, өлгөн малдын эти болушу мүмкүн. Ушундай фарштар азыр көп болуп атат да. Ошону өз кайсыл жерден аныктап бере аласыз? Таза сертификаты барбы? Сертификаты бар. Сатасың керек. Жок, эч кимисинде сертификаты жок. Сертификаттан көрдүк өзү. YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Ошо азыр эми адеттеги уборка кылат. Нелерди да кичине тазалап, элибиздин ден соолугу үчүн эжеке мына чоң чилеңизди ыргытасыз. Башка жамын да коюп коюңуздар. Мына идиш жууган жериңизди дагы, мына чараларыңызды алмаштырасыз. Үйүңүздү жууп, ысык сууңуз бар экен. Сууңузду какатабыз. Кетет ушунда канализация. Канализация кайсы жагында? Мына астыда. Мына жердин астыда. Бияк уборка болуп атат. Айтамбы? Алатыга? Мына чараларыңызды ыргытыңар. Бүгүн уборка кылабыз. Чыгындырды, мына Ana metmişkanlıkta derdi. Emin ettin 10'da inşaatını. Orası ne? Hangi saçta mı? Sonuçta ne? Ben alt çizgisi. Hava emek tuttum. Trakka tuttum. Sonuçta her bir klient tükkeneki arçıp kazılar. Bir zalal kızdandırış gerek. Bir de adam oturduğundan ki mikrop kalmış gerek. İkinci adam oturduğunda taza olmuş gerek diyecek. Kılaramın yazama işledi. Topluyoruz. Stolların üstünde açıp. Farklılaşıyor hiç kimseye biliyor.